Taqdirdi özgөрткөн bir адам. Ар бир бала бул дүйнөгө өзүнүн таза кыялы менен келет. Кээ бирөөлөр ак халат кийип, адамдардын өмүрүн сактаган дарыгер болууну самайт. Дагы бири элди башкарып, өлкөсүнө ак кызмат кылган президент болууну кыялданат. Айрымдары кооз имараттарды куруп, шаарларды көрктөндүргөн куруучу болууну кааласам, колунда жок адамдарга жардам бергим келет. Башкалары адилеттикти коргогон прокурор. Мен прокурор болгум келет. Мен бар жерде мыйзам эч качан бузулбайт. Же келечек муунга билим берген мугалим болууну кыялданат. Мен сиз сыяктуу мугалим болуп, балдарга билим бергим келет. Айтор ар бир баланын жүрөгүндө бир асыл максат жашайт. Өз элине, өз жерине пайдасы тийген, өлкөсүнө кызмат кылган адам болуу. Бирок эч ким түрмөнү кыялданып, кылмышкер болууну каалабайт. Күн сайын кызматтык ишимде өспүрүмдөр катышкан кылмыш иштерине туш болом. Акыркы убактарда коомдо жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштар, аларга карата жасалган кылмыштар көбөйүп жатканы баарыбызды тынчсыздандырууда. Статистика көрсөткөндөй, өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштар жана балдарга карата жасалган кылмыштар катталууда. Тилекке каршы кээде 1 мүнөттүк ачуулануу, 1 күндүк адашуу, ойлонбой жасалган бир кадам бүтүндөй тагдырды өзгөртүп жиберет. Бул кино эмес, бул чыныгы жашоо. Жашоо адамга бир гана жолу берилген баалуу мүмкүнчүлүк. Силер бүгүн болгону бир жолу деп жасаган катаңар эртең бүтүндөй келечегиңерди талкалап коюшу мүмкүн. Жаман достор, жеңил акча, бат атак. Башында баары таттуу, кызык көрүнөт. Бирок анын артында эмне турат билесиңерби? Жап-жаш учурумда ушундай ишке барганыма өкүнөм да. Көз жаш, уят, өкүнүч, жалгыздык. Районский система, криминальность, мондай нерсе, воровской идея, мондай нерселерге вообще жолоо эле койгонуңар оң жагынан болот. Ошого жолоо, аларга кошулбай балам деп айтышкан. Бирок мен силер билбейсиңер, эчтеке билбейсиңер, алар жакшы балдар, алар жакшы багытка алып барат деп ойлоп, ошентип үйдөгүлөр менен да айтышып урушуп кетчүмүн. Бирок мен билбечүмүн ошол жаман нерсе экенин, жаман жолго алып барганын. Ата-энем туура айтышкан, ата-энем сөзүн укканда мүмкүн бул жолго келбейт болчумун. Бияка келип отурбайт болчумун да. Ошо ата-энем сөзүн укпаган себебинен бул жерге келип отурам да. Бизде өкүнөм, байкелерди көрөбүз да. Ал уже жашы уже өтүп баратат да. Мен жап-жаш учурумда ушундай ишке барганыма өкүнөм да. Азыр ошо иштин айынан, ошо кесепеттин айынан биякта келип жаштыгын жөндөн өткөзүп атам да. Айсан кылбаганда мен азыр эркиндикте Валяда. Балким мен уже иштеп, уже опыт набирать этип, уже жумуш ачып, окуп, уже колледжге тапшырып, уже убактымды жакшы жакка өткөрмөкмүн да. Ошо азыр эме өкүнгөнүбүз ата-энебиздин сөзүн укпай койгонубуз үчүн жаш кезден эркиндикке жүргөндө көп. Үйдөгүлөрдү укпай эшикке чыгып көчөгө кечинде тентеп эле жүрчүк да. Азыр ошонун сепетинен азыр ушул жерде отурабыз. Ата-энелерибиз укпаган үчүн канча да эне жүрөбүз сезеткен, эскертеткен башында. Түрмө болгону менен эркиндик жок бизде, өзүбүз үчүн кыйналып, ата-энебиздин жанында эмеспиз. Телеграм аркылуу көп эле балдардын мага окшоп ушинтип синтетикалык наркотикти алып сатып, бирок алып келип берип, акчасын алып, көп эле балдар чегип деле жүрөт экен. Ал нерсенин акыры жаман, ал нерсенин акыры же ушул жерге алып келет, же ден соолугуң эң жаманы эрте жаш кетесиң, жатып өлөсүң. Ошол себептен силерге айтарым, бул нерсени кайталабагыла. Бир ал нерсенин акыры ушул жерге алып келет. Бул жерде силерди эркелетип турган, ысык тамак ичкиле деген ата-энеге бир тууганыңар жок. Ата-энеге өзүңөр бул иш бир эле өзүңөргө кыйын болсо деле эчтеке эмеслер. Ата-энеңер баарын жараша кыйналып турган. Бир гана ката кадам ата-энеңердин жүзүн жер каратат. Өзүңөрдү өзүңөр кечире албай калган күнгө жеткирет. Эң кымбат кыялдарыңарды талкалайт.
Бирок бул биз үчүн жөн гана сандык көрсөткүч эмес. Бул бүгүн билим алып, өз келечегин кура турган уул кыздардын тагдыры. Биздин балдарыбыз түрмөдө отурбаш керек. Урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу балдар. Мыйзам жарандарды коргоо үчүн түзүлгөн. Бирок эч бир мыйзам ата-эненин тарбиясын, үй бүлөдөгү ыймандуу үлгүнү жана адамдын жеке жоопкерчилигин алмаштыра албайт. Тарбия бул жөн гана сөз эмес, ал келечекке салынган пайдубан. Бүгүнкү заман талап кылгандай, жаштарды туура жолго багыттоо эң маанилүү милдеттердин бири. Дал ушул максатта башкы прокуратуранын тапшырмасына ылайык Жалал Абад облусунун прокуратурасы тарабынан профилактикалык иш-чаралар уюштурулуп, мыйзамдуулукту бекемдөөгө, балдардын кылмыштуулугун алдын алууга багытталган зор демилге болуп, өзүнүн реалдуу натыйжаларын берүүдө. Бул профилактикалык иштер облустун прокурору Турузбек Кубатбековичтин түздөн-түз тапшырмасы менен гана чектелбестен, ал өзү да алыскы аймактарга чейин барып, билим берүү мекемелеринде окуучулар менен бетме-бет баарлашып, мыйзамдуулуктун мааниси, жоопкерчилик жана жарандык милдет тууралуу түшүндүрмөлөрдү берип жатат. Бул аракеттер прокуратура органдарынын кызматкерлеринин жоопкерчилигин, жогорку кесипкөйлүгүн жана жаш муундун келечегине болгон камкор мамилесин, алардын жаркын келечегин сактап калууга багытталган иштин мыкты үлгүсү болуп саналат. Чыныгы күч мушташта же күч колдонууда эмес, чыныгы күч туура жолду тандап, кыйын учурда да акыл менен чечим кабыл алууда.